Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, аны мен Каныке Жунусова алып барам. Саламатсыздарбы? Өзөктүү маселе программасынын ар жуманын шаршемби күнкү чыгарылышы медицина темасына арналат. Бул жолку чыгарылышта биз бруцеллез оорусу тууралуу сөз кылабыз. Бруцеллез бул жаныбарлардын жана адамдын нерв, жүрөк кан тамыр системасын жана сөөгүк муундарын жабыркатуучу жугуштуу оору. Бул илдетке чалдыкпоо үчүн кандай чараларды көрүү керек? Бул суроолорго албетте адистер жооп берет. Биздин студиянын меймандары Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын бөлүм башчысы Азимбаева Халида Кожоназаровна жана Республикалык өтө коркунучтуу ооруларды алдын алуу борборунун бөлүм башчысы Каратаева Уулкан Сатыбаевна. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Уулкан Сатыбаевна, айтсаңыз, бул илдетти кандай жуктуруп алышат? Өзгөчө мына туут мезгилинде бул оору көбөйөт эмеспи? Мунун алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Бруцеллез оорусу өтө коркунучтуу жугуштуу оорулардын катарына кирет дагы. Бул оору менен үйдөгү мал жандыктарды кароо мезгилинде ошо оорулуу малдардан жуктуруп алышы мүмкүн. Бул ооруну үйдөгү могу эчки, кой, анан ири мүйүздүү малдан, бодо малдан, жылкыдан, иттен жана чочкодон жугат. Бул оору менен ошо өздүк жана өздүк гигиенаны сактабаган кезде ошол жугушу мүмкүн. Жана ошол сүт жана сүт азыктарын жана эт азыктарын колдонгондо ошо жакшы мындай кайнатпастан, бышырыбастан колдонгон кезде ошол оору менен ооруп калышы мүмкүн. Былтыркы жылы 2016-жылы 15-жылга караганда бизде 14 учурга ушул оору көп катталды. 925 учурга жетип, бул оорунун көбөйгөндүгүнүн себеби акыркы жылдын аягында биздин Кемин, Орловка шаарынын Кемин районундагы Учуй областында ошол үйдөгү малда ошол ошол оорулуу малдын сүтүн кайнатпай ичкен кезде ошондо 24 адам мындай бир семейный очаг болуп ооруп, ошондуктан былтыркы жылы бизде оорулуу көбүрөөк катталды. Халида эми айтсаңыз, бул ооруну кандай кылып дарылайсыздар? Бул оорудан 100% сагайып кетүүгө мүмкүнбү? Негизи ушул оору биз өткөндө айтып кеттик, өтө коркунучтуу жугуштуу оорулардын катарына кирет. Анткени себеби бул оорудан жабыркаган адамдын организмдеги бүткүл системасы жабыркайт десек туура болот да. Анткени себеби нерв системасы, кан тамыр системасы, муун, сөөгүк муун системасы, ички органдар системасынын баардыгы жабыркалайт дагы. Анан бунун дагы бир жаман жагы өнөкөттүк ооруга бат айланып кетет. Анткени себеби бул убагында биздин жарандар көбүрөөк кайрылышпайт дагы, анткени температура менен башталат, бирок алар ушу температура мезгилин өткөрүп жиберишет дагы. Муну сас тумоого шылтап, жөн эле суук тийип калдыго деп убагында доктурларга кайрылбастан, андан кийин көбүрөөк ушул өнөкөткө өтө баштаган мезгилде көбүрөөк кайрылышат дагы. Белгилери кандай болот? Белгилери айырмасын билиш үчүн айтып кетсеңиз. Белгилери бул оору башталганда негизи температура менен көбүрөөк башталат дагы. Температура 39-40ка чейин жетиши мүмкүн. Анан бир эң чоң мындай өзгөчө белгиси бул көп адам баласынан тер агып, анан кийин уктап атканда төшөктөрүнө чейин суу болуп былчылдап тердей баштайт дагы. Ошол эң өзгөчө белгиси дагы. Анан бездери чочуй баштайт. Колтугундагы, мойнундагы ошол бездери чочуй баштагандан кийин андан барып бул инфекция таркай баштайт дагы системага. Андан ары лимфатикалык жана кан тамырлары менен муундарга өтө баштайт. Боору шишип, көк боору шишип, анан кийин температурасы мындай 38-39ка чейин эметкенде мына азноп мындай эметип коебуз да, чыйрыгып баштайт, чыйрыктырат. Ошол мезгилден анан кийинки этапка өтө баштайт, анан муундарга өтө баштаганда анан муундар ооруй баштайт. Муундары ар кандай болуп ооруйт да. Бир туруп тизеси, бир туруп чыканагы, бир туруп башка муундары ооруп, анан кийин ошол мезгилде гана анан булар жарандар доктурга кайрылып башташат. Эгерде эртерээк кайрылса, бул илдеттен толук түрдө айыгып кетсе болот. Эгерде кечирээк ушул 3 айдан созулуп кетсе, оору анда
бул оорудан айыгыш кичине кооптуураак болуп калат. Анткени бруцеллезлор жашынып алгандай өзүнүн оболочкалары болот дагы, антибиотик менен дарылайбыз. Антибиотик буга жетиши өтө мындай кыйыныраак болуп калат дагы, анан жанагындай өнөкөттөргө көп айланып кетишет. Ошо өнөкөт мезгилинде дарыланбай калса, андан дары өрчүп, өсүп, оору анан жанагындай инвалидтик майыптыкка чейин алып келет. Ошол жагы менен кооптуу да бул оору. Айтсаңыз, мына бул оору ушул туут мезгилинде баягы пайда болот деп айтып атабыз. Мына жакында жаз келет, малдар төлдөйт. Ошол оорунун жайылып кетпеси үчүн сиздер алдын ала эмне иштерди аткарып атасыздар? Бул биринчи биздин аткарган жумушубуз элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Себеби бул ошо үйдө кармаган малды, ошо мал жандыктардын ошол кароо кезинде мындай өздүк гигиенаны сакташ керек. Андан дагы колунда обязательно кол капты кийип, анан жана тууту ошо туутка катышып жаткан кезде мындай резинадан жасалган алдына фартуктарды кийип, анан колун мындай самындап жууп, андан кийин бул бруцелла таякчасы аябай дезинфекцияга эми мындай туруштук бере албайт. Ошондуктан колду кийин обязательно мындай обработка кылыш керек. Ошондой өздүк гигиена сактоо менен биз бул оорунун алдын алсак болот. Анан колунда үйдө кармаган мал жандыктарды ошо вакцинация жасатыш керек. Бул үчүн ветеринардык текшерүү жүргүзүлүп турат дагы. Ошо ветеринардык ошол бир оорунун бир пайда болгонун, үйдөгү малдардын оорусунун пайда болгонун байкаган кезде ошол айылдагы болсо айылда же шаарда болсо шаарда ошол ветеринардык кызматка обязательно кайрылуу керек. Бул илдет менен көбүнчө кайсы өлкөнүн кайсы аймагынан көп адамдар жабыркайт? Эми биздин өлкөдө мына былтыркы жылы ошол Ош жана Бишкек шаарларында основном региондордон келген адамдар менен көбөйөт дагы. Бул мына айылдарда, анан мына мал жандыктарды кармаган райондордо көбүнчө катышат болот. Акыркы бизде мына 10 жылдык салыштырмалуу анализ жүргүзүп көргөндө Жалал Абад облусунда ошо көбүрөөк катталат. Былтыркы жылы мен айтып кеттим, мына Чүй облусунда дагы ошол оорунун очогу табылып, ошол жерде мына ветеринардык санитардык кызмат өз убагында ошо өздөрүнүн жумушун аткарып, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо малдарды кайрадан ошо эмдөө жолдорун жүргүзүп, ушул ооруну мындай токтотуп калдык. Кайрадан сизге суроо узатсам, ушул бруцеллез оорусу менен жабыркаган адамдардын дарылануусу үчүн дары-дармек маселеси кандай? Мындай кол жетпей турган эле дары-дармектерби же чет мамлекеттен алынып келинеби? Жок, бул убагында кайрылса, муну айыктырса, 100% айыктырса болот. Бунун эң башкы мындайча айтканда этиотроптук ошо бул бруцеллезду антибиотик менен дарылайбыз. Этиотроптук негизги ошол бруцеллезду өлтүрө турган бизде 2 антибиотик колдонулат көбүнчөсүндөчү. Ошол 2 антибиотикти сөзсүз беребиз. Острый бруцеллезду жанагы курч мүнөздө болуп атканда. Андан тышкары витаминдер талап кылынат. Эгерде суставтары, муундары, сөөктөрү ооруса, анда ошол сук деген атайын нестероиддик противовоспалительный препараттар деп коебуз, алар да бизде бар. Ошон үчүн өтө деле көп чыгым болбойт. Баардык препараттар бизде бар. Толук ошо айыктырганга бизде шарт түзүлгөн. Бизде 2016 жылы бизге 219 киши кайрылган. Ошол коллегам айтып кетпедиби, 925 киши ооруп калды республика боюнча депчи. Биздин республикалык клиникалык жугуштуу ооруканабызга ошо тагыраак айтканда 219 пациент кайрылып, ошону биз 51-ин больницага жаткырып дарыладык. Анткени бизде азыр только ошол оорунун оор түрүн гана жаткырабыз. Эгерде жеңилирээк түрлөрү болсо, то үй шартында дарыласа болот. Анткени бул оору кишиден кишиге жукпайт. Ошон үчүн үй шартында дарыласак болот. Бул ооруну только малдан же жана биз өткөдө айткандай сүт азыктары же болбосо эт азыктарынан жуктуруп алышат да. Ошон үчүн кишиден кишиге жукпастыктан биз анан үй шартында эле дарыласак болот. Бизде дарылангандан 51 пациентибиз жакшы дарыланып кетишти. Острый бруцеллезду ошентип антибиотик менен, жанагындай витаминдер менен дарылайбыз. Бирок чыгарып атканда сөзсүз түрдө биз поликлиникага, ошо жашаган поликлиникасына же болбосо айылда болсо айылдагы
амбулатордук поликлиникасына выпискаларды жазып колуна берип, андан ары алар көзөмөлдө болуш керек. 2 жыл көзөмөлгө коюлат. Анткени себеби 10 күндүк оору менен биз 10 эле күн жаткырабыз да. Анан 10 күндө бул айыгып кетпейт. Мунун курсу лечение деп коебуз. Бир курсу 45 күндө түзөт. 45 күн биз бардыгын жаткыра албайбыз да, ошондон чыгып атканда могу дарыларды да үй шартында дагы ичесиңер. Анан учетко, көзөмөлгө участковый докторлоруна кайрылып, алар дагы 2 жыл учетто болот. 2 жылдын ичинде булар улам анализдерди тапшырып туруусу зарыл. Анткени бруцеллез менен ооруган адам кайра мындай толук иммунитети пайда болбойт. Эгерде ал айыгып бүтүп, анан кийин кайра эле барып жанагындай сүт азыктарын же болбосо малын эгерде айыктырбаса же малы ошол оорукчал мал үйүндө калып калса, ошону кайра сүтүн ичсе же кой кыркында же жана туут мезгилинде кайра эле ошол малына чыгат да, ошолорду карайт да, ошондо кайра жуктуруп алышы ыктымал. Кайра эле кайталанышы мүмкүн да. Ошол себептен биз аларга айтабыз, ошол сөзсүз түрдө ошол ветеринардык службага малдардын баарын көрсөтүп, вакцинациялап, чтобы өзү жана үй бүлөсү коопсуз болуш үчүн биринчи малдардын баарын ошентип вакцинациялап бүт дарылаш керек дагы. Анан өзүн дагы ошентип 2 жыл доктордун көзөмөлүндө болуш керек. Биздин студияга келип суроолорго жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биздин меймандар Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын бөлүм башчысы Азимбаева Халида Кожоназаровна жана Республикалык өтө коркунучтуу ооруларды алдын алуу борборунун бөлүм башчысы Каратаева Улкан Сатыбаевна болду. Дени сак улут, демек дени сак мамлекет дейт. Ылайым элибиздин саламаттыгы бекем болсун деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Амандыкта көрүшөлү.